Учурда улакчы тайгазанды сүзүп казы болду. Ош шаарында ак калпак күнү белгиленди. Алдыда бул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде кабарлар. Кызматыңыздарда мен Айжамал Улжобай кызы, саламатсыздарбы? 4 март күнү саат 17:00 тартып 18:40 чейин Талас облусунун Манас районунун Кайыңды айыл аймагына караштуу Арал айылында каттуу шамал болгон. Шамал Үсөнбаев атындагы орто мектептин 600 чарчы метр темир тунике менен жабылган чатырын учуруп кеткен. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы шамалдын ылдамдыгы такталып жатканын билдирди. Эч ким жабыркаган жок, учурда келтирилген чыгымдар эсептелип жатат. Москва шаарында жашап, иштеп жүргөн кыргызстандыктар арасында WhatsApp мессенджер аркылуу кыргыз тилинде аудио жазуу менен тез чогула калууга үндөгөн чакырыктар тарап жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Аскат Алиев Facebook'тагы баракчасына Москвада эмгектенип жүргөн кыргызстандык жаштарга кайрылды. Ал жаштарды чагымга алдырбоого үндөгөн. Чакырууда Москвада жашаган кыргыз балдарына чогулууга, себеби кыргыздарга башка улуттагы балдар кыр салганы айтылат. Ички иштер министрликтин маалыматында мессенджер аркылуу келген билдирүүдөгү дарек менен чогулгандар да болду. Сооронбай Жээнбеков сот системасынын кызматкерлеринин күнү менен куттуктады. Өлкө башчысы сот системасы таза иштегенде гана өлкөдө адилеттүүлүк жана акыйкаттык орноп, элдин бийликке карата ишеними бекемделерин белгилейт. Ошондуктан мамлекет кийинки жылдары сот системасын терең реформалоого жана анын материалдык техникалык базасын жакшыртууга өзгөчө көңүл бөлүп жатат. Учурда сот системасы заманбап технологиялар менен камсыздалып, сот актылары ачык, коомго жеткиликтүү болуп, соттук жыйындар мезгилдин талабына ылайык жабдылууда дейт өлкө башчы. Бүгүн 5 мартта Кыргызстанда ак калпак күнү белгиленди. Бул майрамга карата Ош шаарында бир катар иш-чаралар өттү. Алгач Кыргызстан театрында концерттик программа, андан соң Кыргызстан театрынан Сулайман Тоо музейине карай жөө жүрүш. Сулайман Тоонун боорунда ак калпакчандардын флешмобу, ошол эле учурда тоонун айланасында тазалык акциясы болду. Иш-чарага 1000ге жакын жаштар катышты. Эске салсак, ак калпак күнү официалдуу эмес түрдө 2011 жылы майрамдала баштаган. Күндү белгилөөнүн демилгечиси режиссер Рыспек Жабиров болгон. 2016 жылы Жогорку кеңештин токтому менен Кыргызстанда ар жылдын 5 марты ак калпак күнү катары белгиленип келет. Базаркоргон районунун Суу башы айылынын 31 жаштагы тургуну Руслан Калбаев тайган багып, алар менен аңчылык кылат. Анын короосунда кылымда бир туулат деп айтылган кумайык да бар. Ал буга чейин иттерди аңчылыкка гана пайдаланып келген болсо, эми атайын белдештерге да алып барууда. Теманы кененирээк кабарчыбыз улантат. Кумайык топкодум да, кумайык. Мындан эмес, учар. Осы жер топком. Жерге жакын жер топкоп койгом да. Руслан Калбаев бул Шамдагай тайган менен жытты эң мыкты билүүчү спаниелди күчүк кезинде Ысык көл жана Бишкектен алдырган. Ал жаш шагынан эле аңчы иттерге кызыгып жүрчү. Бирок алгыр иттерди багып жатканда 5 жыл гана болду. Башка балдар эле бакса болот негизи. Кыйынчылыгы бар да. Ушул туулгандан баштап эле тамак немелерин бүт бала карагандай эле карап багыш керек. Буларга өтө 2 айдан кийин уже укол бериш керек. Кыйынчылыктары немеси назик болот да. Иттерди жумасына бир нече жолу аңчылыкка алып чыгып турат. Русландын айтуусунда олжо жакшы болгон күндөрү бир нече түлкү же коён кармашат. Ал үчүн иттерди эт менен тамактандырып, жакшы таптоо зарыл. Бул болсо кумайык болсо неме алат, кышындасы. Быйыл 2 чоо алды. 6 түлкү алды. Бу кырмада ушулардын жардамы менен неме алабыз да. Көбүнчө ушунун спаниел менен жардамы менен алабыз көбүнчө. Жаткан жеринен алигин кууп айдап чыгып берет, жыталат да булар көбүнчө. Калбаев атайын мелдештерге да тайганын алып барып, анын жөндөмүн текшерип көргөн. Ал жерден өз сыяктуу аңчы иттерге кызыккандар менен баарлашып, түштүк регионунда да бат-баттан салбуурун өткөрүүнү пландап жүрүшөт. Анын бул пикирин колдогон саналаштары да арбын. Алардын бири 82 жаштагы Маматазы Майдөшев. Анын пикиринде тайган таптоого көңүл буруу зарыл. Антпесе тазагандуу тайгандар жоголуп баратат. Азыр бар, бирок кам. Мурун аябай жакшы тайгандар болгон. Кийин аралашып кетип, анан кийин тайгандардын сорттору бузулуп, анан эми азыр кылдаса болот да.
Азырынча өлкөнүн түштүк аймагында тайган же кумайык таптоо анчалык өнүгө элек. Ал гана турсун, алар үчүн атайын чоң мелдештер да дээрлик уюшулбай келет. Ага карабай соңку учурларда бул жандыктарды багууга кызыккандар көбөйгөнү байкалууда. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу. Сиздер кабарлардын кезектеги топтомун көрдүңүздөр. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылды. Ал үчүн ынтымак чекитке же сайты сиздердин кызматыңыздарда. Мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.